Жигиттер, ассаламу алейкум. Бүгүн шундай болгон Аксы районундагы айылдардын бирине келдик эле. Биякта мени илималы абам күтүп алды. Аба, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Тенсиңиз жакшы? Өзүңөр, иштериңер жакшыбы? Сиз жакшы буюрса. Ушул абам баласы мага кабарлады эле. Россияда экен, ошо мен тарткан видеолорду көп көрөт экен аба сиздин балаңыз. Ооба. Анан өз салымын кошуп, мага өзү чалып кабарлаганда көп болуп калды. Мен колум тийбей келе албай аттым эле. Мына ушул жака жолум түшүп калып, учурап өтүп аттым эле азыр. Абам жаңы сарай салып тур илималы аба. Ооба. Размерин кандай кылдыңыз эми бияктын? Размери малкананыкы 18 ге 6. 18 ге 6 болду. Бул дуал эмнеден турду? Дуалы сокмо дуал. Сокмо, жөнүндө. Өзүбүздүн жакшы неме вариант ал. Үстү синабал болуп турат ал. Канча пресс батат экен эми үстүнө? Азыр мен билишимче буга 1000ден арака батат да. 1000ден көбүрөөк, э? Көбүрөөк. 1000ден көбүрөөк батат. Но бул күн тийме жагы, бул жаздан клёнканы алып койсок, бияка күн тиет, балга. Күн тиет, ооба. Балдын арт жагына күн тие турган болгондо. Эшик болгон бир ушул жерден бу, мына биз көрүп турган ушул бир эшикпи же дагы бар эшик? Наракта эшик бар. Койго чыгып кеткен. Наракка молжак, то есть молжер койгона болуп атат. Койгона. Койгона болуп турат. Эми сарай неге расчет алып курдуңар? Букага, уйгабы, кандай? Жок, ошо букага расчет алдык да. Букага расчет алдыңар, э? Канча бука батат эми ичине бунун? Аз бука 14. 14 букага расчет алдым да. Эми ичин бир кирип көрөлү, э? Так, сарайга кирели. Сарайда оң жакта букалар, сол жакта уйлар. Аба эми бул размерлерин айтып кетиңиз, эми кандай кылдыңыз, кандай жок? Проходту башына четинен баштайлап, проход. Размери ушу биринчи проход 1 метр болду. 1 метр, э? Акыр. Акыр 80 сантиметр, 15тен сырттан сыртка 80 сантиметр. Сырттан сыртка? Сыртка 80 сантиметр. О, ичи? Ичи 50. Ичи 50, э? О, высотасы канча болуп калды ошондо? Высотасы биягы 60, биягы 35. Но бир уйдун турган жери канча болуп калды эни? Эни 1 метр. Эни 1 метрден турат, э? Кеңири турат экен да. Мына уй турган жер астына кирпич койдук. Канча бул уй турган жер аба демеси? Эни канча уй турган жердин размери? Уй турган жердин размери 1.90. 1.90, э? 1.90. 1.90 бир аз чоңураак болуп койбойбу? Азыр жок. Азыр астында 40 сантиметр стяжка, аркасында 40 сантиметр стяжка. 5 катар кирпичи менен 190 да. 1.90 болду. Жо, мен сурап атканым, мына 1.90 кандай болот экен? Уй чычканда моментип кырына чычабы же ичине чычабы же мынтип ортолоруна чычып койгондагы күндөр болобу деп сурап атам. Жок, ошо артына да. Мына кырына чычат, ичине чычат, ошондой болду да. Ошондой да. Мына ошондой болгон. Биякта бул размер ушундай болуп тур, эми арты деле кеңири экен көрүп турам мен. Араба менен кеңири жүрөт экенсиз. 1 метр да. Артта 1 метр. 1 метр. Арыгы 30 сантиметр. Арыгы 30 сантиметр энине. Сидик кандай болот эми бияктан? Сидикти челектеп алам да. Бияктан, а? Ушул жерге чогулат, челектеп алып чыгат. Бул дагы жакшы вариант, да, простой вариант, да, баш орту жок. Эми азыр кимдердир септик кылып атат колунан келгендер. Анан мен ойлоймчу, богу менен алгат. Көбү богу менен алат, богу менен алгандан көрө могу септик дагы, могундай челек менен алып койгон дагы удобный болсо керек, эчем. Арабага салып чылангандан көрө отдельный эле. Бул суу кароо системасы кандай болду, а? Суу кароо системасы ошо челектеп берем. Челектеп эле берет, да? Кийин будущий кандай пландар дагы бир башка бир жасайбызбы бирдеке, же кандай деп атасыз? Ону бурчтанчы шланга киргизем да. Азыр даярдап койгом, анан 1 тонналык болгон бак алып турабам. Ушул бакты ошака орнотот экен да, значит. Ооба. Ушундан буну толтуруп койсоңуз, ушундан самотек менен кийин суу чөбөрөт, төгүп куюп беребиз кайра. Ошондо ал жерде бочка турат. Бияктан баягы аштөө моундай немеде бересиңерби же кантип суу чыгып атат? Эми ошол жанагы интернетте көрдүм го, араба
араба сыяктуу аштөө деп коет, ооба. Ошондо жазасам деп ойлонуп атырмын да мен. Анан берки вариантты кандай көрүп атасыз? Биякта идиш койгон вариантты уйга. Азырынча эми азыраак болгонго жеңил болуп атыр. Кийин көбүрөөк болсо. Ошол вариант кылам да мен. Азырынча монда уй аздыгына, жеңил эле, ары жакта шөлө. Жакшы экен анда буйрса. Бул сарайдын жанагы жемге эместе алдылар каралбай калдыбы сизде, кандай болду? Жемге эместе, жемкана. Жемкана. Бияка мо идиштерге салып койгон эле? Бактарга салам. Арпа, жүгөрү тарттырып. Шүлдердин өзүндө турат. Мына жешилкалар өтө жакшы, бар жок бар. Мына кегерет ручкалар мына офистегиде, ооба. Ооба. Килограмм кеткен затыратын жазам да. Кеткен затыратты. Буну түшүндүрүп коюңуз эми сиз ана. Буну кандай кылып атасыз? Эмнелер жазгансыз бул жерге? Жем саат менен берем да. Саат эртеменки 7:30да жем берем. Жем бересиз? Бул 10:30да чөп. 1-де суу берем. Мына 3:30да экен кайра чөп, 7:30да кайра жем. Мына жигиттер авам жалгыз илип кой тур бияка. Мен буну аз баарын сурайм деп атып элесиз. Качан эмне берип атасыз? Ошондо жем бергенде эмне жем берип калдыңыз го? Азыр арпа менен жүгөрүнү аралаштырып күнүнө 3 килограмм. Адырасына талканын берип атасыз? 3 килограммдан берем да. Күнүнө 6 килограммдан. Эртемен 3 кило, түштөн кечке маал 3 кило. Ошондо бир бука 6 килограмм күнүнө жем жеп турат. Жем жеп турат. Бул эми сарайды жаңы куруп биринчи киргиздиңер да быйыл, э? Жаңы быйыл эми биринчи жолу да. Буйруса дагы эми результатты көрөбүз да, кандай болот, кандай жок, э? Дагы толтура байлап көрөбүз нар жака. Пайдасы жакшы болсо дагы сарайды кеңейтебиз буйруса, ооба. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Буларды базардан алып келдиңиз? Экөө өзүмкү. Экөө өзүңүздүкү, Наркы экөө базардыкы. Эми көрдүңүз эми кандай бука оккан, бука вариантын тандапсыз эми. Элдер кимдир кочкор багат, ким жөн эле саануйду музоосун бөлүп алып өзүн жемдейт. Сиз бука вариантын тандапсыз да. Ооба. Бука варианты сизге эмне менен жакты, ошондо сиз биринчи ушул ишти баштап атканыңызда? Бул эми баягы жеңил иш экен. Жеңил иш. Саат менен берет экенсиң. Үйдөсүз, э? Үйдөмүн. Жакшы экен ал. Өтө жакшы. Буларды канча ай байлайын деп атасызбы? Азыр 3 ай болот жаңы жылда. 3 ай болот, э? Анан дагы 20 күн. 20 күндө барабы. Февралдын бирлерине барып калат, э? Барып калышы мүмкүн да эми. Аба эми бул сарайдын ичи менен тааныштык мына. Букалардын арт жагынан бир дагы көрүнүшүн тартып коеюн. Ушул сарайга эми элдин баарына кызыктуу эми, э? Бул мына потолок болуп жасалган мондай материалдан. Ушул сарайга эмне материалдар өзүңөрдөн чыгардыңар, аба? Теректи өзүм чыгардым. Тозунун. Нону, тозунун. Таштамай деп коет. Таштамайды өзүм чыгардым да. Калган полный сатып алдым. Мо үстүнө потолокко мо ташталган доскалардычы? Сатып алдым. Булардан сатып алдыңыз, э? Только молар эле өзүңүз чыкты. Таштамайды. Таштамай эле өзүңүздөн чыкты, калганын баарын сатып алдыңыз. Анан уста ишинен, строительдердин ишинен кайсы иштерди өзүңүз жасадыңыз бунун ичинен? Мен ошо крышада. Крышаны өзүңүз жаптыңызбы? Өзүңүз устасыз, э? Жакшы экен анда. Эми ушул сарайга эсеби барбы? Канча сом акча кетти? Могул ушу таштамай өзүңүздөн чыкканда, тамды өзүңүз жапканда канча сом акча кетти? Примерно барбы эсеби? Примерно где-то 450 миңден 500 миңге. Чейинки ортого затрат болду да. 450 миң 500 миңге чейин. Эми 500 миңге чейин. Бул бирле сарайга кеткен жок да бул эми, полный да, ушу койкана бар. Койкана. Сырт жакты бирле көрсөтүп коеюн. Бул жерде авамдын үйү башка жакта экен, бул чисто коро экен. Мына бул ушу участканы алганыңыз менен чогуу кеткен да эми, жок, участка бар эле. Участка мурун 300 миң алгам да. Участка мурда бар болгон. Бул забор түшкөн. Мына молда стяжка болгон асты. То есть мына сетка мына порядок өтө сонун биякта жүргөндө. Мына ушул биз турган малкана. Бул жака койкана түшкөн. Бул ошо койкана.
Койгон аба размери канча бул жердин? 9 вон. 9-га 10 койгон анда ошо. То есть ошол расходтун ичинде мына ушул үстү жабылган момундай момундай базардан алып келген таза материал менен акырлар жасалган. Ушул расход дагы ошонун ичине кирет. Бул ушунун баарына кеткен акча. Док абамдын участкасы мурда болгон буга чейин. Мына могу үстүн тамын абам өзү жапкан. Кете 400 миң ашык 500 миңге жетпеген акча кеткен. Аба анда сизге чоң рахмат анда. Ушундай опытыңыз менен бөлүшкөнгө. Жакшы да көп букалар байлансын ушул жерде. Ушул сарай толгон букалар бул жерге аздык кылып дагы сарай салып дагы букадан толтуруңуз буюрса. Уулуңузга дагы чоң рахмат. Россиядагы ушу бизге кабарлап ошону кааласаң барып тартып кой элге, жаштарга бир неме болсун дегендей. Эми бир каалоо тилегиңиз болсо эми айтып коюң эми. Рахмат үкө. Дайыма ошо элдин кызматын кылып жүрө бер. Иштериң ийгилик болсун. Бала чагаң менен аман бол. Рахмат, Жигиттер, аныктан лайктан баштабыз, лайк бекер. Достор менен бөлүшүп коебуз. Жакшы ойлор болсо комментарийге калтырып коюңуз. Салам алейкум, тынч болла, бар болла.